Не керек да. Баягы адам бир нерселерди мыйзамды бузганга барганда же башка бир туура эмес ыплас нерселерге барганда камакка алыныш керек. Мен тазамын. Ушу Тазамын. ТЭЦтин долбоорун ишке ашууда ушу баанын жогору көрсөтүп калышына жоопкерчилигим бар деп эсептейсизби? Жок, буга жоопкерчилигим албетте жок. Себеби менин задачам ошол убакытта эң негизги биз инвестиция тартышыбыз керек болчу Кыргызстанга. Ошо Кыргызстанга мындай арзан акча тартышыбыз керек болчу. Ошол инвестицияны жасаганга. Анан калганын баягы 1 мегаватт электр энергия же 1 гигакалорий жылуулук баасы канча, эл аралык стандарттарга дал келеби, дал келбейби деген маселени сөзсүз түрдө муну ошо тергөө жүргүзүп бир чындыкка чыгыш керек. Бирок мен дагы бир жолу айтып кетет элем, ошо биздин өкмөткө, ошо биздин тиешелүү адистерге эл аралык мындай адистер буга киришмейинче, эл аралык аудит өтмөйүнчө биз чындыкка чыга албайбызго деп мен ойлоп атам да.